сорго чоңойтуп аткан буларды. Кыйналып. Эми колайга жарап, эми колуман бутуман иш алайын дегенде ушундай болуп калды. Ниязбек кызы Аида быйыл 11-класста окумак. Бирок 2020-жылдын август айында болгон жол кырсыгы Аиданын тагдырын такыр башка нукка бурду. Бүгүнкү күндө Аида окуу жайга тапшыруу аракетин эмес, тагдырдын сыноосу менен күрөшүү аракетин көрүп жаткан кези. 2020-жылы августтун 20-сында тойго барган Гүланкагачы. Мен бир инелерим үйлөнгөн. Ошол чакырыптыр Гүланкага жүр депчи. Кечинде келгенде мага айтты: "Апа, ошо Гүланкага чакырып атат Улан аке" деди. Мен жок, барбай эле кой. Аякта эмне бар? Үйгө келгенде эле көрөсүң десем, макул деп калып калды. Эртең мен ишке кетип калдым. Кетип калсам, анан кызымды дагы 2 подружкасы бар да, андан башкачы. Алар да чакырыптыр. Мага бирок аларды айткан эмес, бул чакырды депчи. Эртең менен алар чалышып бугачы. Барасыңбы деп ошенткен экен. Бул жок, апам атам урушуп атат, барбайм деп ошенткен экен. Десе болбой, Мирзат деген кыз муну чалып кечке 10 жолу пропущение түшкөн телефонундачы. Чалып бул айласы кеткенде эмне кыларын билбептир. Окшойт бакшы. Бала да эмет аскырылып анан келип туруп анан алып кетип калышыптыр да үйдөнчү. Мен ошо менен кетип калыптыр. Мен да базарга кетип калдым, атасы да ишке кетип калган. Кечинде саат 5-терде келсем үйдө жок экен. Кичинекей кыздарым бар да, 3 кичинекей. Анан алар кана айда десем, Мирзат эже келип алып кетип калды тойго деп. Ошондон барба дебедим беле деген бойдон эми келип калат дедим да, келип жаман ойлобойсуңар. Саат 9 болду. Жок, мындай эле жашайт кошуна эле тиги бала, үйлөнгөн баланы мынтип тыңшайм, тиги балдар кыйкырып мындай келет да. Анан эмне болду деп анан кызымды чуркаттым, барчы, тиги балдар кыздар келди экен десем, жок. Үйлөнгөн бала менен эле келин келиптир, анан бала жок деди. Анан эмне болду деп эметип калсак эле, анан кошунанын баласы бар. Кошуна бала да кеткен, тойго бүт кошунанын балдар бүт кетишкен, кыздар кетишкен. Ошо бала келип, эже ушинтип кызыңыз авария болуп больницага түшүп калды деди. 20 күн. Анан эле барсак, ошо жандандыруу бөлүмүндө жатыптыр. Жоон санда мына жерден сынган буту. Жерде темир бар азыр. Темир турат. Темир алын элек. Азыр алдырайын десем, бекеде наркоз бериш керек экен. Наркозду көтөрө албайт. Андай буттарыбыз ушундай чийдей болуп, күндөн күнгө артка кетип эле. Көз алдымда кетип атат, солу. Паралич болгондо булар бүт жары болгон. Аларчы айыкты. Деп эме шулап эметип атат, айыкты. Аркасы да паралич болгон, жондоручу. Кеткенде жата бергенде анан токтогулда бир эмеде жатканбыз да, больницада тура эмес уколдорду эметкен да, ошондо аллергия болуп, азыр жакшы айыккан. Денеси бүт кызыл сып болуп кеткен, кып-кызыл болуп. Эде республиканский больницага түшкөндө ошентип аллергия болуп, кып-кызыл болуп түшкөнбүз. Анан ошолор кичине дарылап, анан ошентип так калып калды ошо кызылдардан. Олар кып-кызыл болуп кеткен бутуна чейин. Анан ошо врачтардан суразам, ошо укол промес реакция жүрүп, промес укол жадорду берген. Окуядан соң жабыркагандар Токтогул райондук ооруканага жеткирилип, бирок тиешелүү жардамды ала алган эмес. Больницада экен барсам, ошо кызым башы ошо шишиген, анан көздөрү көгөрүп кеттир. Мен башын ойлонбой эле эмнеге көзү бир нерсени уруп алса керек деп ойлоп эле анан буту сынып калыптыр деди. Ошекте медсестра буту сынды деди. Анан ошо менен эсим ойлоп туруп калдым, эмне кыларын билбей. Анан ошо жерден эле муну айтышты, башы тартышты, эмеге барыпчы, томографиясына тартса эле башына катуу удар алган деле ошентип баштады. Анан эмне кылабыз, операция кылабыз десек эле ошо менен унчукпай коюшту врачтар, же мага мындай кылабыз деп да кеңешкен жок. Ошо менен алып кирип кетип, мага эч ким чыгып эме кылган жок.
турдум, эртеси бардык. Түнү менен таң аткыча ошол жерде турдук. Эртеси барсак дагы врачтар эч кандай айтпайт. Анан айттым, эмне кылалы десек, ошол жерден операция кыла берели деп, Аскат деген бала бар экен, врач Казыбеков деген. Ошол бала чырылдап калды. Эже мунун башына кан толуп атат, эртерээк кылыш керек деди. Мейли кыла бер деп мен уруксат бердим. Мейли кыла бергиле деп ошентип башын кырып, уже операцияга кирерде Мамытбекова деген Кишим деген эже бар экен, наркоз. Ошол жок болуп кетти деп таппай атабыз деди. Мен издеп барсам асман чыгып калды. Эже колуңуз тигин наркоз бербейсизби, операцияга кирели десем эле унчукка кирип кетти. Ошо менен кайра чыкты. Жок, мен наркоз бере албайм. Мен жооп бере албайм. Ал бала кыла албайт. Ал врачтын колунан келбейт деп мен кайра ошентип кылам деп атпайбы, кылып жүргөн бала экен, жасап жүргөн бала экен, мен жаза берсин, мен өзүм кайрмын ал балага деп ошентип, жок мен бере албайм деп ошол жерден отказ кылып койду. Анан эмне кылабыз десем, Бишкекке алып кеткиле деди. 2 суткадан кийин Бишкекке алып жөнөтүп атпайбы меничи. 2 сутка кармашып ошол жерге жозо кыла албаган дейин ошол жерден ачышпайбы сразу эле. Эжем биз кыла албайбыз десе, мен түндө эле алып бара берет элем да. Ошо мен бияка келип 4-көр больницага түштүк. Келсе уже мээсине кан толуп кетиптир. Мээ менен кан аралашып, башыбызды сыгынып, мени айырып кеткен. Бекте врачтар эмне эртелеп алып келбейсиңер, ушуларга чейин эмне кармайсыңар деп булар ушул. Ошон бойдон комага түштү. 20 күн комада жаттык. Жол кырсыгына байланыштуу сот иши ушул жылдын февраль айында болуп, кырсыкка алып келген мас абалындагы айдоочу 2 жылга эркинен ажыратылды. Бирок кырсыктан 1 адам каза таап, андан тышкары айыда 1-чи топтогу майып болуп, дагы 2 адам ар кандай жаракат алгандыктан соттун мындай чечимине Айданын апасы нааразы. Сот туура эмес чечим чыгарды, мен ага нааразымын деп айттым. Тегде сотто бизги ошо тергөөчү бир тараптык кылып чечип койгон да, статьяны аябай жеңил деп коюп койгон. Мен тергөөчүнү 2 жолу үйгө токтолду, үйдө жашап аткан чакырып көрсөткөм. Мынакей көрүнү акыбалы мындай болуп жатат, кыймылдап атат десем, ооба эже көрдүм, аябай оор экен деп кеткен. Койгон статьябыз ошол. Тиги жеңил жаракат алганды эле эме статья коюп коюптур, 135-чи статьяны коюптур. 135-тен өтө жеңил экенин алчы. Анан ошо кечегиде ошо соту болуп, тиги баланы ошо 2 жылга эле кетип эметип коюшту. Бир келип чалып да сураган жок. Эже ушуңузду ушинтип авария болдум эле, ушинтип ушундай кылдым эле деп да, ушуңуз эмне болду экен деп сураган жок. Эч ата-энеси да сураган жок, бала да сураган жок, шофер да. Ушуларга чейин анан өткөндө мурунку соттун барганда айттым. Эй бала, ушуңузду салдым эле, ушуңуздун тагдыры эмне болду, ушуңуз эмне болду деп сурап койбойсуң десем, кайра мылжып күлүп турат. Эмне кылам анан, урайымбы аны. Айттым, Кудайдан жетсин. Ушунака жыракта кызымды талкалап коюп, бирден сурап койбойсуң дедим. Жок дегенде сурап, эже ушу мен деле кырсыкты, мен деле ошо ойлоп атам, ал баланы деле күнөөлөгөн жокмун. Бул жерде кырсык эми. Мейли ошо ундай болуп калды эже деп айтса болот эле дейчи. Мен кызыңыз ушинтип калды. Эми колуман келбесе да сурап турайын деп кичине сурап койсо да кичине деп каласың да кишичи. Жабыркаган ошол каза болгон айдоочунун жакындары, туугандары сотто өзүлөрүнүн мындай чечимге нааразы экенин билдиришти. Жок, алар бүт төлөп бериптир. Акчасын аябай ыраазы болду го тиги аялчы. Мен айттым, сен ошо күйөөң өлтүрүп бергенине ыраазы болдуң окшойт дедим. Ыраазымын, мен эч кандай бул балага күнөөм жок, эмем добум жок деп атпайган айттым. Апасы жалган эме жазыптыр. Мен газетада чыккан да, Суперинфочу, ошого мага мынтип жазып, жалганын көргөзмө бериптир. Менден 1.700.000 талап кылып атат. Бир квартира алып бер деп атат. Турцияга кызымды алып барып операция кылды деп айтты деп мага ошентип жалган эме берди, маалыматчы. Мен ойлодум, тиги шофердин аялына ошол бүт ошол акчаны ошолго берсер, ошо ыраазы болгонго жарашачы. Анан айтсам, жок, мага 100.000 эле бер дейт. 100.000 ыраазы болбойт. Кантип кесир өлтүрүп койгон кишиге 100.000 ыраазы болсун. Анан ошол айттым, ошол берген акчасын, суммасын точно айтып атпайт тиги аялчы. Значит, тиге берген да. Ошого ыраазы болуп атат да. Анан эшикке чыкканда айттым, сага ошо 100.000 ал ошолокко эле түгөнгөн болуш керек. Сенин бир кыз бир баласы бар экен. Ата болуп бербейт ал 2 балага. Кызды сактап калуу үчүн анын мээсинде уюп калган канды тез арада тазалоо керек.
Бирок биздин өлкөдө мындай оор операция жасалбайт. Бул операцияны Туркия өлкөсүндө жасоого гана мүмкүн. Ал үчүн 45 000 АКШ доллары керек болот. Ал эми Аиданын үй бүлөсүндө мындай каражат жок. Алар кызын буга чейин дарылатуу үчүн автоунаасын саткан болсо, эми үйүн сатыкка коюп, өздөрү батирде жашап жатат. Бирден республиканский больницага келип да түштүк да, токтогулдан келип комада дагы 12 күн жатты. Анан жатканда эми врачтардан суразак, жок, булар башына кирип сурадым да, эмне кылам бул десем, мени ача албайбыз дейт, мээде эмеси уктап эметип калган дейт, жана сөөк айрып кеткен дейт, чел кабыптычы, биз ага кире албайбыз, сыйкырчу элек колубуздан келбейт. Муну алып барсаңар ушу Туркия мамлекетинде бар, ошол жака алып күчтүү немелер бар, аппараттар, мунун кайсы жеринде эмне болгонун билбейбиз дейт. Анда мээнин ичине кире турган аппарат жок дейт. Анан Туркия мамлекетинен жөнөттүм деп выпискаларынчы врачтарга жөнөтсөк, алар алып келсеңер жасап беребиз, бирок акчасы кымбат дейт. 45 000 доллар кетип калат дейт. А мен андай акчам жок азыр, андай казырга жакым жок. Мен базарда отурчумун, чөйткүп сатчумун, кичинеден эле чай пулга элечи. Анан жолдошум ошо эмеде иштейт, шофер болуп, Леманда, аптекада. Кыздарым мындан башка да 4-3 кызым бар, кичинекей. 12 жаш, 15 жаш, анан 12 жаш, анан 9 жаш, анан 8 жаш. Кичинекей кыздарым окуучу, бүттүк окуучулар. Ушуларды эптеп, төртөөнү эптеп багып атканбыз. Жолдошум ошо 3000 канча сом эле айлык алат, шофер. Ошо менен жашап атканбыз. Анан ушу кыргыз элиме ушу жардам берип койгону суранам. Каяка эмне кылам? Колумда бар эме кыргыз элинде тиги колунда бар байлардан кичине жүрөгүндө иманы бар кишилер бардыр, көптүр. Ошолордон кичине жардам сурайм. Кичине эптеп кызымдын өмүрүн сактап калсам деп жакшы болот эле. Көп жөгөл болот дейт, бир элдерден да өткөндө кайрылгам. Кичинеден эл соомун ачканда ошого кичинеден түшүп атат.